Ыйык мекеге сапарга баруучулардын үстүнөн акча жасап, Кыргызстан муфтиятчы жана дин башкармалыгында коррупциялык иштер болгону буга чейин ачыкталган эле. Мына ошондо ар бир муфтийдин алмашышы менен бул система өзгөрүп, бирок май кармаган бармагын жалайт деген көмүскө иштери дале кала берчү. Мындан улам дин башкармалыгы быйыл ажыга баруучуларды ачык тандоого өткөндүгүн айтышып, квотадан ашкан өзгөчө түштүк аймактары менен Бишкек Чүй областында чүчү кулак уланаарын билдирди. Ал эми мында өткөн жылы барбай калгандарга 2 эсе мүмкүнчүлүк берилет. Былтыркы катышып, бирок жеребьевкадан чыкпай калгандардын аты 2 жолу жазылат. Алар бул деген кеп 2 жолу шансы бар деген кеп. Мындагы жакшы самалык бардык аймактарда 70 жаштан өткөн карыяларыбыз чүчү кулакка катышпай түз кетишери. 70 жаштан ашкан кишилерди быйыл чүчү кулаксыз өткөрөбүз. Ошону менен катар ажыга баруучулар учак менен түз учушат. Flynas авиакомпаниясы конкурста утуп алган. Биздин Манас Эйр авиакомпаниясынын канча бир документтери толук болбогондугу үчүн алар наркын $1500 барып келебиз. Түз учак менен Оштон Сауд Аравияга, Бишкектен Сауд Аравияга, Сауд Аравиядан Бишкекке же Ошко түшүрөбүз деген баягы келишим менен. Ал эми алардын жата турган мейманканасы менен тамак жей турган ресторандарына чейин так көрсөтүлүшү быйылкы зарыл тараптардан. Ошондон улам бул иштер аяктоо алдында тургандыгын Замир Кары Ракиев билдирди. Илгери барганыбызда мейманканаларда жата турган, ажылар жата турган гостиницалар, бул лицензиясы жок гостиницалар болсо деле адамдар жата берет эле. Быйыл ушундай талап коюп атат. Сөзсүз мамлекеттен лицензия алган гостиница, мамлекеттен уруксаты бар гостиница, Мекке шаарында да, Мадина шаарында да. Андан кийин тамакты дагы биздин ажыларыбыз ар жерден кайрымдуулук менен алып келген тамактарды жейт эле, же болбосо өздөрү ар жерден тамак жегенге уруксат эле. Быйыл аны дагы бир системалаштырып, алар ошо өздөрүнүн ресторандары бар экен, мамлекеттен уруксат алган. Ошо ресторандар менен договор түзөсүңөр, ошолордон гана аласыңар деген талап коюлуп жатат. Ошон үчүн калкуляцияга да быйыл тамак аш деп кирилинип калды. Жалпысынан Кыргызстандан ажыга барам деген ар бир жаран расмий түрдө $5550 төлөйт. Кыргызстан дин башкармалыгы буга чейин болуп келгенде үстөк акча берсең ажыга тизмеге киргизем деген шулуундарга ишенбөөнү эскертет. Ал эми ажылыкка каттоодон өтүү азыр бардык аймактарда кызуу жүрүүдө. Жана ал 1-июнь күнү аягына чыгаарын жарыя кылат. Каныбек Темиров, Нурсултан Пиназаров, 7 канал Бишкек өкүлчүлүгү.